Короче, туугандар азыр ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да Москвадачы. Мисалы лизингке берип, буга чейин эле иштеп чыгарып жүргөнбүз. Последний канчадан бери штаб мына мен атайын өзүм ушу машина чыгарганы келип. Ушу машиналарды чыгарганы келдим да Москвагачы. Бизде да ушундай жаңы машиналарды берсе, өтө сонун болмок. Бул машиналар эми чыкты. Дальше укукка кетет. Москвада иштейт. 2024 жылы. Ну, объем только пока билбейм точно канча экенин, но комфорт плюс тарифине жарайт да. Полностью жап-жаңы боюнча. Кыргызстанга да ушундай машиналар чыкса го, лизинг системасы иштеп, жанагы лизингдеп кое алып эле барсаң, бир машина өрөбүздө отуруш берет го. Мындай эмес, негизи на самом деле лизинг деген ушуну иштеш керек да, количествогачы. Количествого иштеш керек. Булар эми жок дегенде бир 2 жыл без проблема жүрүп берет да. Если бир адам айтат 3 жылга чейин жүрөт. Азыр мына Кытай иштери ошо жакшы болуп атат, мынакей полностью түшүнүктүү да. Полностью түшүнүктүү. Могул жерден өзгөрөт, светтери, например. Комфорт. Мисалы, Молжанда дагы чоң кил деген немеси бар. Коробкасы автомат экен бунуку. Робот неме эмес. Полноценный автомат экен. Ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо Кыргызстанда биз дагы иштеп чыгарып, элде да жаңы машина болуп, клиенттер дагы жаңы машинага отурушат эле. Кожа и еще бул немеси. Базовый комплектация, эң мындай айтсаң, слабый комплектация деген да. Если Бишкектен, Москвадан машина керек болуп турган болсо, Москвадан да кайрылсаңар болот. Любой эле машинаны кайрап чыгарып бере беребиз. Бул ошол аз кече чыгып келгенде, канча? 5 машина чыктыбы? Так калса. Мындан кийин постоянно ай сайын машина чыгарабыз да, бияктан дагы калса.